Кыргызстанда 1-июлдан 31-августка чейин ID карталар акысыз алмаштырылат. Мындан улам Кадамжайдын тургуну Бурма Ташболотова паспортун жаңылоого келди. Сары паспортун өткөндө Өзбекстанга өтмөй калды. Ошон үчүн алмаштырган атам. Сүйүнүп ошон үчүн азыр келип алмаштырып атам. Рахмат. Кадамжайдын калктуу тейлөө борборуна ID картасын алмаштыруу үчүн келгендер көп. Мына ушу паспорт алмашканы келди. Илгери пул менен эди. Канча кыйналат эди документ үчүн. Азыр без документ метркемени запись. Телефон маалыматтарды алып, бекер алмаштырып алыңыздар деген маалыматты азыр алмаштырып. Рахмат. Кадамжай районундагы калктуу тейлөө борборунун башчысы Галымбек Маматалипов Кыргызстанда чыгарылып жаткан жарандык паспорттун артыкчылыктарына токтолду. Себеби дегенде 2004-жылдагы паспортто эски биринчи паспорттарда биометрикалык данныйлар жок. Жарлыгы негизинде биз тонарипке өнүктүрүүгө баардык техника өтүп атабыз. Ошол себептен президентибиз жарлык чыгарып, эски паспорттарды баардык биометрикалык паспорттарга өткөрөбүз деп ошол негизинде биз бекер берип атабыз. Азыр көрсөңүздөр дүйнө жүзүндө баардык техникалар өнүгүп атат. Ошондуктан биздин эски паспорттарыбыз анча деле болбой калды. Учурда аталган мекемеге кезек жаралбаш үчүн түндүк тиркемеси аркылуу онлайн кезекке турса болот. Азыр түндүк тиркемесинде үйүндө отуруп эле онлайн талон алса болот да. Ал жерде разделге кирип, сонду тандайт, кайсы убакытта, кайсы иш боюнча тандаса, ошол убакытта саатты койсо келгенде сразу басып без очередь бирдир отурушун күтүп келиштин кажети жок. Анан ошо интернетте кээ бир калктуу тейлөө борборлоруна баягындай барабыз кезекке экен, мынча күттүм деген сөздөр бул жалган экен да, демек? Бул жалган сөз. Себеби дегенде бул жерде эгер санариптүү системада анан дагы экинчи немебиз, именно министрдин жарлыгынын негизинде баардык китептерди, туулгандуу тууралуу көбөлүктөрдү, кара кагаздарды биз оцифровка кылып компьютерге киргизип атабыз баарын. Күнүнө 2 саат түрүндө отурат. То есть азыр Кудай кааласа, может биринчиде баардык китептерди түшүрүп беребиз. Аталган мекемеге 2004-жылгы үлгүдөгү паспортту алмаштыруу үчүн 300дөн ашуун арыз түшкөн. Ал эми 2017-жылдын үлгүсүндөгү биометрикалык ID карталар алмаштырбай койсо да болот. Анткени алар эл аралык стандарттарга жооп берет. Ажамал Мурзадолат кызы, Салам медиа, Баткен.